Саламатсыздарбы, урматтуу телебөрчүлөр жана уяландар. Биздин бүгүнкү ачык сүйлөшөбүз телеболборунун негизги коногу 4 баланын энеси жана эгерим Кыргызстаныбыздын генерал-майору Жанболотова Даткайым Касымовна. Кош келиңиз. Рахматтарыңыздарга. Мындай караганда жеке турмуштары, жеке иштерде ийгиликтүү айым экениңизди алышсыз. Мындай жетишкендиктердин сыры эмнеде? Албетте аракет талпаган эмгекте деп ойлойм. Эшки, бул кесипти тандоодо эмне себеп болду жана тосқолдуктар кандай? Эң биринчиден атым Даткайым, атына заты жарайсың деп, келечектеги курман жандатка да инсан болсун деп, ошол максатта атам койгон экен. Үй бүлөдө жалгыз кыз кезинде колума кукла эмес, курал кармаган экенмин. Балдар, бүгүнкү биздин сабактын темасы ар бир кесип ардактуу. Ким кайсы кесиптин эси болгусу келет? Мен актер болом. Мен генерал болом. Сен генерал болбойсуң, сен изгертелим болосуң. Kız bala kazan forma giyden bolgoч. Туура Даткайым, сен келечекте энесиң. Апа, кыз бала болуп бирөөлүк күнөөбү? Эмне үчүн ар тараптан тыйышат? Мен генерал болом десем баары күлүштү. Эмне? Мен өз максатыма жете албаймынбы? Ким эмне десе ошол десин. Кызым, мен сени ар тараптан колдоймун. Маркум атамдын да каалоосу ошол эле. Сен буюрса, кыздар да форма кийип, эли жерин жигиттерден кем эмес коргошун далилдейсиң. Бүгүн сенин үстүңдөн күлгөндөр эртең баш ийип сага барышат. Кызым, маанайыңды түшүрбө, башыңды бийик көтөр. Сенин максатың эң бийик. Албетте, ага жетүүдө сага кыйынчылык, бүт тоскоолдуктар болбой койбойт. Кызым, аны жеңсең гана өз максатыңа ээ болосуң. Жетүүдө мен сага көмөкчү, колдоочу боломун.